Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундарым, кыргыз элим. Сиздер үчүн дагы бир жакшы жаңылыкты жарыя кылып коеюн деп чечтим. Кыргызстандан келген аксакалыбыз Мамасали аксакалыбыз ажыкебиз ушул ыйык Кабанын жанында таваф кылып жатып, ихрам абалда дараты менен ушул жерден жаны чыкты. Азыр биз жаназасы окулат, азыр шам намаздан кийин. Аллах Таала кандай ушундай бактылуу инсандарга ушундай ыйык жерде ихрам абалда ажалын жазып ушул жерде шахидтикти насип кылган экен. Аллах Таала баарыбызга жакшы өлүм насип кылсын. Ар бирибиздин башыбызда өлүм бар. Жакшы өлүм сураш, жакшы акыбалда өлүм сураштагы бул биздин динибизде буйрулган нерсе туугандар. Азыр биз жаназасын окуйбуз. Мынакей азыр жаназа намаз баштабайын деп атат. Жаназага күнөө болобуз, азыр биз катышабыз. Алла насип кылганы миң мәртебе шүгүрлөр болсун. Мынакей жаназага адамдар туруп даяр болуп калды, азыр жаназа намаз окуйбуз. Аллах Таалам ошол биздин жарандын, аксакалдын жайын жаннаттан кылсын. Аллах Таала шагидин кабыл кылсын. Мынакей жаназа баштайбыз. Канча деген миң адам жаназага туруп жатат. Эң бактылуу инсан десек де болот. Мынакей урматтуу туугандар, биз кыргыз бир тууганыбыздын жаназасын окуп бүттүк. Аллах Таала ушунча миң адам катышты. Эң бактылуу инсан экен. Аллах Таала шагидин кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын заманында дагы ажылык кылып жатканда бир сахабанын аты үркүп кулап кайтыш болот экен. Шуну пайгамбарыбыз айткан экен да. Буну ушул абалда, ушул ихрам бойдон көмгүлө депчи. Ихрамда өлгөн адам кыямат күнү лаббайк айтып тирилет деп пайгамбарыбыз айткан экен да. Аллах Таала бул бир тууганыбызды кыямат күнү лаббайк айтып тирилгендердин катарына кошсун. Амин, амин, амин. Сиздер да амин деп коюңуздар бир туугандар. Мындай өлүмдү ар бир адамга Аллах Таала насип кыла бербейт. Эң бактылуу инсандардын катарындагы адам экен.